өткүзүп аткан семинардан кийинки алып өткөн маалыматтарыбыздын баардыгын тең өзүбүздүн райондорго барып жетекчибизге маалымат берип, андан тышкары акимияттарга кайрылып, ар бир айыл өкмөттүн жетекчилери менен сүйлөшүп, андан тышкары өзүбүздүн айылда түзүлгөн атайын айылдык ден соолук комитетинин жетекчилери бар. Аларга байланышып, анын деңгээлинин үстүндө турган райондук ден соолук комитеттери бар. Аларга байланышып, анан алар менен чогуу биргеликте ишти кандай алып барышты чечишип алып, ошолордун шарттарына жараша иштерди алып барабыз. Биздин жумушубуз биз курс адиси ДЧК адиси болгондон кийин көбүнчө эле маалымат таратуу болот. Иш чараларыбыз боюнча алган маалыматыбызды элге жалпак, жөнөкөй, оңойлотуп, элдин шартына жеткирүүгө абдан аракет кылабыз. Эми көптөгөн иш чаралар жасалды. Биздин айылга азыр көптөгөн маалыматтарды бердик. Эми ошонун жыйынтыгын кандай болот, ошону талкуулаганы келдик бүгүнкү семинарга, 2 күндүк семинарга. Ошол кандай көйгөйлөр бар, кандай сунуштар бар, ошону талкуулайбыз. Анан эми буга чейин биз негизи эле ден соолукту чыңдоо кабинетинин адистери оорунун алдын алуу боюнча иштерди алып барабыз. Көптөгөн ооруларды алдын алуу боюнча иштерди алып барып келдик. Буга чейин деле мисалы жугуш эмес ооруларды алып барып атабыз. Бул проект менен 3 жылдан бери иштешип атабыз, 2018 жылдан бери. Ошондой эле мектеп программасы менен иштеп жатабыз. Мектеп программасында да көптөгөн семинарларды өткөрүп жүрөбүз. Ошондой эле бруцеллез, туберкулез, ошондой ооруларды алып барып келип атабыз. Эми бизде мисалы ыктыярчыларыбыз бар да, ошол ыктыярчыларга биз ошол маалыматты жеткизебиз. Ал эми ыктыярчылар ошол маалыматты элге, калкка жеткизет. Биз эң биринчи ушу калк арасында ар кандай оорулар тууралуу, ар кандай ооруларды алдын алуу иштерин жүргүзөбүз медиктер менен бирдикте. Жана ошондой эле биздин өнөктөшүбүз айылдык ден соолук комитеттери менен чогуу иш алып барабыз. Биз Ак Талаа районунда 16 айыл бар. Ошо 16 айылда 17 ден соолук комитети иштейт. Алар айлык албай, айыл үчүн ошо кадыр бактуу адамдардан түзүлгөн адамдардын жамааты да. Биз ар бир айылдарга барып баягы маалыматтарыбызды беребиз. Ошол айылдык ден соолук комитеттери андан ары ошо өздөрүнүн айылдарына маалыматтарды берет. Андан тышкары биз бир эле үй бүлөлүк медицина борбору эмес, андан тышкары биз айылда ар кандай уюмдар бар. Ошо уюмдар менен дагы иш алып барабыз. Мисалы жаштар уюму менен, аялдар совети менен ар бир биздин жолугушуубузга ар кандай коомдук уюмдар дагы катышат. Ошолор менен биз чогуу иш алып барабыз. Андан тышкары мектептерде өтөбүз. Кайсыл оору менен иш алып барбайлы, сөзсүз түрдө ушу мектепти сөзсүз камтыйбыз.